Orada to'lg'at tuzgelemi? Aslı sementlerden. Так точно, так точно. Bardı. Ova. Жақшылап қарағылаған. Ана мұны обслуживаниесі қандай болады мұны? Обслуживание шекарашылар тараптан болады. Смотри, иди сюда. Көрдің мұны? Көрдің мұны? Мына, тартылып кеткен, мұны. Көрдің бе? Мына ушыларды обслужить етіш керек. Ушылардың бардығын, егерде бұл жерде сварка болып отырса, ондай қойып тұрып, зымменен байлап қатырыш керек. Отыңыз бе? Мынау қойылғаннан кейін, мұны қойып қойыш еле мақсат емес. Мұны қойғаннан кейін, мұны біз обслужить етішіміз керек. Жарайды. Емі бұл деген темір да ем. Бұл деген бір жері сынып қалады, бір жері үзіліп қалады, артыз шарттарменен. Мал деген бар, дағы башқалар деген бар, ошо малдарды толық қарап тұрыш керек. Егерде бір еле жері кішіне бір қишайып, сынып, же башқа болып қалса, сразу келіп оңдош керек. Қишайып жатқан, сынып жатқан, үзіліп жатқан чегара бол болсын. Bir дағы жерде. Мақұл ғой? Жарайды. Ошодан қатырақ көңіл бұрады. Мына жақшы мына бекен болып тұр. Мұны егозалардың бардығы өз-өзде жасалып отабы? Бұл жерде ГСИНден, мамлекеттен есебінен ошолар ақша қотарып отабыз, ошолар бізге. То есть бізден баяғы түрмеде отырған граждандарыбыз, атулдарыбыз. Мына ушылар жасаумен алек. Тура? Ошолар жасады. Мұрда мұның барды қайдан сатып алып елек? Біз Өзбекстан, Россиядан сатып алдық. Мұрда сатып алып жүргенсіңдер. Азыр күнде жаңағы біздің берген тапсырмамыз негізінде башқа өлкөлерден сатып алуға тыйым салынған. Білесіңер, ә? Так точно. 1 метр біреуден сатып алып ағылағы. Бардығын өзіміз жасаймыз. Өзіміз жасап, өзіміз қамсыз қылып, өзіміз монтип қойғанға мүмкіншілігіміз бар. Хорошо? Ушыны жақшылап қарағылы. Ана сіз, мына айрықша инженерлік жұмыстар атқару бойынша. Ушыл мәселелерді жақшылап қарағылы. Бұлар емі мал сал илешіп қалбай ма бұға? Я. Мал илешіп қалбай ма? Жоқ, бұған азы мұндай қылағыз. Атыгай Қарбекович, азы біз мұндай қылағыз. Біз мұны шекараны тартып бүткеннен кейін, көрінік жерлеріне бардық шекара тілкелеріне камераларды орнатып шығамыз. Жарайды. Камераларды орнатып шығамыз. Şu камераларменен қарап тұрышыңар керек те, әрдайым. Ошо камераларда бардық билги баягы постоянно жүрө бербестен камерамен карап туруш керек. Естественно, жанагы физический присутствие да болуш керек. Анан кийин ошо чегаранын сизге айрыкча сиз ушуну ишти аткарып атасыз, туурабы? Чегара курулган мынау заграждениелердин жанына сөзсүз түрдө жол курулуш керек. Сөзсүз жол курулуш керек. Машина жүрө турган жол курулуш керек. Мақұлы? Машина менен, мотоцикл менен, квадроцикл менен, жана башкалар менен жүрүп, ушуларды карап тура турган болуш керек да. Болду. Мына бул жагынан биздики болот. Чегарабыз аркы тараптан коңшулардыкы болот. Туурабы? Мына эч ким өтө албайт. Жакшынакай болуп тура берет. Эң башкысы ушуну коопсуздукту карасак болду. Элибиз да коопсуз болот, чегарабыз коопсуз болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Коңшуларыбыз да коопсуз болот. Алар бизге коопсуздук жарата албайт, биз аларга коопсуздук жаратпайбыз эч качан. Ынтымакта жакшынакай болуп башкара беребиз. Эми мындан ары коңшулар менен болгон мамиленин бардыгы официалдуу түрдө через КППлар аркылуу болот. Кирген товар дагы, чыккан товар дагы, кирген эл дагы, чыккан эл дагы толко КПП аркылуу болот. Бир дагы адам, бир дагы техника КППдан башка жерден өтүп кирип чыкпаш керек. Мамлекеттин коопсуздук ошо менен сакталат. Макулбу? Муну камсыз кылыш мына чегара кызматынын жумушу. Эми Кудай буюрса ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурасыңар да. Чегараны сактоо, коргоо жана чегаранын тартибин белгилөө силердин милдетиңер. Жарайт. Ошо, сүйлөштүкпү? Давай. Жарайт. Жолдош генерал, биз азыр 3 мамлекеттин чектешкен жеринде турабыз. Бул 3 президенттин чечими менен ушул Стелла достук белгиси курулган. Бул тарабы Кыргыз Республикасы, оң тарабында
Өзбек мамлекети, сол тарабында тажик мамлекети. Ошону менен бирге могул жерге 5 гектар жер бөлүнүп берилип, бак дарактар ушундай алып туруп чек арачылар тарабынан бак дарактар курулуп ушундай бул жер уюштурулган. Муну ким карап атат энди? Буну карап атабыз, ар бири өз тарабынан чек ара өкүлдөрү келип туруп өз тарабында бөлүнгөн бул жер. Могул оң тарапта жана сол тараптагы Кыргызстандын территориясына караганда кыргыздар, өзбек коңшулар жана тажик коңшулар өздөрү келип карап турушат. Алар келип атышат. Алар келишип жатат. Анан ушул эле аймакта жолдош генерал полковник 3 ворота турат, дарбаза. Мына Кыргызстандан кирген дарбаза, оң тарабыбызда өзбек тараптан кирген дарбаза жана сол тараптан тажик мамлекетинин дарбазасы. Кыргыз тарабынан муну бир көрсөтүп койгулачы муну. Кыргыз тарабынан дегенде. Кыргыз тарабынан бул биздин Кыргыз тарап. Жакшы. Басы полковниктер. Саламат. Мына жакшы. Так, эмне болду жүрсөбүз? Жолдоштор ага 2025-жылы март айынан, апрель айынан тартып декабрь айына чейин жалпысынан 148 чакырым 754 инженерлик жалпы иш-чаралар аткарылды. Анын ичинен Баткен районунан 104, Лейлек районуна 45 чакырым. Баткен районуна толугу менен Карабак, Достук, Миңбулак, Көкташ, Ортобоз, Самаркандек чек ара аймагы толугу менен инженерлик жактан жалпы иш-чаралар аткарылды. Лейлек районунан Жаңы Жер, Аксарай, Максат чек арасына чейин толугу менен бүткөрүлдү. Эмки жылы пландаштырылган Баров анклавынын Дунон, Кишемиш, Мойнок жергилиги калды. Самаркандек чек арасынан Каратоодон баштап Көктөбө жергилигине чейин. То есть кара сызык менен белгилегениңиз булар бүтөлектер. Бүтөлектер. Көрдүңөрбү мына неме? Абдыкер Карбекович, мына селканы ачык үчүн ушул жерден Кулундудан контрабанда токтобой атат. Билесизби? Мына кече түнү дагы болду контрабанда. Туурабы? Ушул жерде усилить эткилеген, охрананы усилить эткилеген. Охрана көз границы ким бар? Начальник управления. Так. Тиякта да? Мына анда мына сизге тапшырма. Мына Кулунду участкасын мына бул эмени жана демаркационный жумуштар бүтө элек. Биз могул жердеге бая пограничный эмелерди, заграждение тарта элек жерлерди усилить эткилеген охрана. Макулбу? Значит, бүгүнкү күндө Тажикстан жергилигинде биздин көрсөтүлгөн чек ара тилкелеринин 60%-ин уже бүтүп коюппуз. 80%. 80% бүттүк жолдоштор. 80%-ин даже бүтүп койдук. 80%-ин даже бүтүп койдук. Калганын эмдиги жылы жай айларына чейин Тажикстанды бүтүрүшүбүз керек. Уктуңарбы? Тажикстанды бүтүрүшүбүз керек. Күз айларына чейин 2026 күзгө чейин Өзбекстанды бүтүрүшүбүз керек. То есть эмдиги жылы 2026 жылы толук бойдон чек араны демаркациялоо жумуштарын бүтүшүбүз керек. Кыргыз Республикасынын чек арасы 2026 жылдын аягына чейин толук бойдон белгиленип, жана демаркациялоо жумуштары бүтүп, баягы чек ара зымдары тартылып бүтүш керек. Макулбу? Жарайт. Ошого расчетуңарды алгыла, күчтөрүңөрдү топтогула, финансы жактан мамлекет силерге камсыз кылып беребиз. Азыртадан, мына азыр декабрдын бүгүн канчасы? Декабрдын 12-си экен, Декабрдын 12-сиден баштап декабрдын аягына чейин мага толук пландарыңызды бериңиз. Жарайт. Макулбу? Канча адам керек, канча финансы керек, так, канча убакыт керек ошого чейин. Бирок президенттин койгон тапшырмасы ушундай: жылдын аягына чейин, 2026 жылдын аягына чейин толук бойдон бүтүшүбүз керек. Жарайт. Уктуңуз, а? Жарайт. Всё, давай. Тапшырма аткаргыла. Жарайт. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы
Кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.